Кара Суу районунун жашоочулары жер тилке көп жылдан бери бөлүнбөй сатылып жатканын айтып маалымат жыйын өткөрдү. Жош айыл өкмөтүнүн Калинин айылынын жашоочулары 13 жылдан бери үй салууга жер такталбай айыл өкмөт кызматкерлери жана катчысы мораторий жарыяланган сулуу жерлерди мыйзамсыз балдарына үй салып алганын билдирүүдө. Жыйында жашоочулар айылдагы үй бүлөлөрдүн абалына даттанып тез арада бийлик көңүл буруп коюуну суранды. Айыл башчы, катчы жана айыл өкмөт көйгөйгө карабай элдин каалаган аракетке баруусун айтканын белгиледи. Аз күн айылдагы айрым жерлерди басып алуу аракетин атайын уюштурганын маалымдалды. Үй салууга берилген 1,5 гектар жарыянтына тез арада мыйзамдуу трансформация кылуу талабын коюлду. Жолун көрсөткөндөн кийин айыл өкмөт ошо жол менен басты. Олуңардан келгенин кылып алгыла дейт. Се ошондой деген сөздөр эм бар да биз диктофондо жаздыртып алганбыз. Биз ойногонубуздан, жыргаганыбыздан кой элге көрүнөлүк, телевидение ачайлык деп келбедик биз. Мукурап чарчаганыбыз үчүн келип атабыз. Мисалы үчүн мен именно 2 келиним бар. Бир балам 26-27ге чыкты. Үйлөнбөй качып жүрөт Россияда. Апа бир үйгө барып, мен кайсы үйгө катын алып жашайм деп атат. Биз чарчадык. Эми балдардын балдары бир тууган боло албайт экен. Балдар өздөрү бир тууган болгон. Судья болуп каласың ордодо. Келин менен келин деле бир тууган болбойт экен. Ол башка үйдөн келген, бул башка үйдөн келген. Себеби биз чарчадык. Айыл өкмөткө бара берип чарчадык. Аркасы экиден келин бар ар бир үйдө. Айыл башчыдан эч нерсе чечилген жок бизге. Айыл өкмөттөн чечилген жок. Бул яг айткандай биз телевиденияларды алып келип ошол айыл өкмөттүн жанынан дагы интервью алдырдык. Кетти Бишкектен келгенден кийин мына мен ордун больницага жатып алдым деп биз встреча кылганыбыз жок өкмөтүбүз менен. Больницада экен. Больницадан чыкты деди, барганыбыз жок. Себеби ишке чыкпаптыр, дагы деле ошол ооруга байланыштуу деп. Эми мына өзүңөр билип атасыңар, эл калай калк билип атат, мына бийлик алмашып атат. Бийлик алмаса айтышты бизге мына ол акимият кандай, элдер бийлик алмаса, стол талашса силер эмне чекке келип атасыңар деди. Bir napasыңарды басып bir ай өтсүн, шайлоо өтсүн, ошодон кийин келбесиңер чек дейт. Себеби биз тура беребиз, 15 жылдан бери турган элбиз, дагы деле тура беребиз. Бирок мына үйдүн ичиндеки кичине мамлекет турбайт экен да. Ошон үчүн чарчак ушу балдардын келечеги үчүн күрөшкөн үчүн келип атабыз биз чек деп. Бар болсо бизге ажыратып бербейби? Ошо элдер акционга алып аткан жерин, арендага алып аткан жерин, ошо биз мына шунча эл биз деле төлөпчү. Балдарга чек алып жашатканга кудуретибиз жетет. Ошонун арендасынын акчасын төлөп бергенге кудуретибиз жетет. Бөлүп берсин бар болсо. Бизди шунчалык мукуратты биз чарчап кетип атабыз. Акыркы күндө чындыгында акыркы күндөрдө үйдөн качып чыгып кетишке туура келип атат. Ушу балдардын, келиндердин баягысын ызы-тузу менен. Олордун сөзүнө жаш балдар эми ишенбей калды уже. Bir точкадан ашпай кетип калыптыр. Мына кетти. 3 жыл 4 жыл мурунку сөз. Кайра 1 жылдан кийин барсам, мынакей бир сөзүнөн ката кетип калыптыр. Ону кабыл албайт экен дейт. Акыры үтүрүнөн десең, үтүрүнөн дейт. Бир печатым калып калыптыр, мен барып Бишкекке ушинтип уруп келем деп кеткен, до сих пор жок. Сатып жүргөн болсо каерден жер берет өкмөт дагы? Сатып жүргөн болсо. Бул жаныңды чыгарган жеричи? Bir übilede 6 erkek var da ayal kişi birbirine jat da beyaz aytmay. Jat? Baldardын ортосунан уруш чыгып кетсе жаш бала деген нени билет. Урушат, эртеси кайра бир тууган балдар ойной берет. Үйгө батпай катын менен катын конфликт чыгат даган бул не кылат? Квартира чыгып кетейин десе пулу жок. Bir жерге бир шаардан бир үй алып чыгып кетейин десе ого пулу жок. Не кылат? Үлүшүнүн башында бак бар. Суу алуучу жерде бак лишний ондагы үстү. Ушу именно өзүбүздүн айылда жашап аткан адамдын ошо өкмөттө иштеген ким эмеси катчыбыздын жери бар документальный. Биз чындыгында кандай документ билбейбиз. Ошонун этек жагына 2 комнат үй десем адашкан болом. Кече мына 7 каналдын эмеси бар тартып келген. Жумабаев кыял деп. Ошол катын экөө өлө салак болуп, агыл ошотуп болсо ham там салып алайын, ушул жерге чыгып алайын деп талада чөбөр бар, жерде жапа ит бар, түлкүң бар. Ошол жерге үй салып алса айыл өкмөт, ушу укук коргоо органдары барып турду эми туру өздөрүнүн мыйзамдуу түрүдө барса керек го. Бирок айткан сөзү адамдын жанын кычытып, кимден уруксат алдың деп. Ким канча жолу барды го бечара. Дагы кимге барыш керек оны айтыш үчүн? Кайерге арызданыш керек? Карап койбойбу ошону? Анан буз давай. Бунун баары эртең бузуп кетем. Ошол сөзбү? Онун көрө майлы ушу айыл башы
башкасы болобу, ушу өзүбүздүн айыл өкмөт болобу, катчыбыз болобу, кое тур, ушуга жардам берип коеюнчу, ушулам биздин эл, ушу айылда эле уят, мен семьясын башка айыл өкмөткө караганда жакшы билет элем ушунун семьясын деп барып, майлы жеркесин таптап күч кубат бериштин ордуна ушундай натурада. Өздөрүнүн 8 гектарлык алма бактары бар, үйлөрүн көрсөң туалетине киришten уяласың. Анан жаның кашайт экен да. Жаның кашайт. Биз бир там сала албай, чек ала албай жүрөбүз мына жерде. 6 сотик, 7 сотик жердечи. Анан мыйзам ушуларга жок, бизге эле мыйзам экен да, карапайым элечи. Kazık kaktık. Cergeçe. Anayinem şağı töktürel dediğiyle gelip ayttı, boptur. Erteye ayım ötkör, men bu yerden 1,5 gektir jerde ajıratabız dedi. Şağıldı töktürtmedi, narı çekiye töktürtüp koydu. Ertesi ayıl hükümetke bardık. Bardık ile ana bana dedi, ol daha çeçilmedi. Aldadı karotçu elde. Çeçilgi çeyin eş nerse kılbay. Doğrusunu aytkanda hazır bana mende 2 gelin bir uydu. Şu gelinlerinden kempirin kasal bolup buna 10 gün leçeğini alıp çıktı Nerf'ten. Dağlam özüne gel elbey. Tursun aytış gerek. Bunun 2 gelini var. Ha. Bunun 2 gelini Hazır. var. Gelinin 3 de gelini var. Bir uyda. Balamı Bende üç büyüyen gelin desem var. Rusya'da üçüncüm. O, cennet Ben dört 24'e gelin. çıkıp 14 de vardı. var. Ve ol eki batpaysa men nime kalam da ol gelbey jüret. Tursun aytkanda onu üyley turgan bolsam biz kempirmeke öz bir palatka kurup köçege palatka koyup o yerde jaşaşka turu geldi. Bizde Açıgın berdiğin aytkan. yerler öte köp da. Биздин максатыбыз Ошо азыр айткан şu жер. жолдарга үй салганга чек ажыратылып берилсин да. 1,5 gektir жерди беремин деп туруп өзү абишайт эткен. Катчыбыз. Катчыбыз абишайт эткен. Бирок кандай болду, кече айдаптыр жерди. Айдаптыр дагы эгин эгип коюптур. Бизге калпемиштен эле ооруп атам айыл өкмөтүбүз. Бишкекке барып келдим, документ турлап келдим дейт. Бизге эч кандай факты көрсөтпөдү, далилди көрсөтпөдү. Бир телефондон сүрөттөрүн көрсөттү. Садыр Жапаровго биз киргиздик дейт. Эми Садыр Жапаров олорду кабыл алдыбы, чындыгында бардыбы биз билбейбиз. Ол жерди такташтырып келген Акжар деген айыл өкмөт бар, билсеңиздер. Ошо Акжардан эме кылып келиптир. О жердин бир юрист баласы бар экен, бизге келди, бизде дагы жер жок, биз өзүбүз жер боюнча келдик дейт. Буга интервьюну көрсөңөр керек, материалдарды көрсөңөр керек. Ошо өзүңүздөрдүн эле ошо журналисттер тартып келиптир ол жерди дагычы. Кыскасы бизде жер жок. Өзүбүздө бар, бирдиктен бергенмиш, бирдиктегини биз таксыттап келдик, тартып келдик. О жердекилер сатып алышты уже. Башка айыл өкмөттүн балдары. Качадан сатып алыштыр? 700 миң, эң алды 700 миң деди. Кача сотик? 8 сотик. 8 сотик. Сатып алышкан. 700 миңден сатып алыптыр. Айыл өкмөттөн сатып алыптыр. Айыл өкмөттөн эрте менен үйүнө барып дейт. Эрте менен үйүнө барып. Үйүнөн тутуп анан кийин документ жасатып алганмын дейт. Пулуну берип алып аркасынан жүгүрүп жүргөнмүн дейт ол эже. Биз байланыша албай койдук. Мен бардуу жериңерге чейин барып берем деп абишайт эттилер, сөз бердилер бизгечи. Şu ишти баштап атканыбызда. Буга жүгүрүп жүргөнүбүзгө өтө көп болду. Мына көрүп алсаңыздар керек. Соц тармактардан жүрөт. Ама журналисттер дагы барган. Одон сырткары мына документтер. Берге көп кылып жасап алганбыз. Мына азыр кайсы жерде кимдин канча жери бар, бул өкмөттүн адамдары боюнчачы. Азыр бизге бул майлы, жешинче жесин. Бирок өзүбүздүн айылда жашап атып, өзүбүздүн элди биздин айылдан болуп атып, кичине биздин элди да карап койсо болот. Биринчи айыл башчыдан баштадык. Бутуну салаңдатып, скамейкада отурду. Айыл башчыбыз биз менен барбай. Айыл өкмөткө бардык. Айыл өкмөттөн акимиятка бардык. Акимияттан болбоду. Анан кийин документтерин териштирип өзүбүз аракет кылып атабыз калганынданчы. Эми болгон үмүтүбүз жогору жакта. 2007 жылдан бери 2007 жылы мониторинг киргизип койгон ошол боюнча берилбейт. Ошол Bakiyip 10 жылга мораторий киргизди го сулуу жерде. Ошонон бери чек токтолгон да.